Саламатсыздарбы? Мен атым Кубаныч, Бишкек шаарынын тургуну болом. Мен силерге күлкүнүн пайдасы жөнүндө айтып берейин дегем. Акыркы жылдары, 2 жылдын ичинде биздерге масканы кийгизип, туугандардан оочолонтуп, ушундай жаңы закондорду киргизгенден бери бири-биринен алыстап күлгөндү да унутуп калышыптыр. Чоң кишилер 18 секунддан күлүшөт экен, а кичинекей балдар негизи 200-кө чейин күлүш керек экен да. Ошонун аркасында стресстер, депрессиялар, үй бүлөдөгү түшүнбөстүктөр, мамилелердин бузулушу, туугандардын алысташы, ушундай бизге жагымсыз нерселер болуп атат экен. Бул не только Кыргызстанда эмес, бул бардык дүйнөдө ушундай болуп атат экен да. Россияда деле, Европада деле ушундай экен. Биз качан күлгөндө мээбизден эндорфин деген бакыттын гормондору чыгат экен. Ал кортизолдорго, же болбосо биздин стресстен пайда болгон кортизолдорго каршы аларды жогото турган гормондор ошолор экен да. Ошон үчүн бизге азыр ушундай жакшы нерсе келген, күлгөндү кайра үйрөнүш керек деген. Мисалы, күлгөн дагы бул өнөр экен да. Эгерде күлгөндү мисалы артисттерден карай турган болсок, артисттер дайыма ошого тренировка машыгып турушат да. Ошон үчүн алар өзүлөрүнүн нервин, өзүлөрүнүн тиги жаштыгын көпкө сактай алышат. Мен мурда кичинекей кезимде билчү элем, что аталарым, чоң кишилер чогулганда жумасына бир жолу ырдаган укчу элем да, күлгөн жакшы турбайбы, иштеги чыгат муң кайгы депчи. Көрсө алар ошо жумасына бир жолу чогулуп, ырдап, күлүп, каткырып, ошентип өзүлөрүнүн ичиндеги чогулган стресстерди чыгарып турушчу экен. Азыр болсо акыркы жылдары стресс көбөйгөндүктөн биз андай кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Күлкү жөнүндө айта турган болсок, биз көбүнчө биринчи күлгөндөн кийин гана бактылуулук болот экен да. Анан бактылуу болгондон кийин клиенттер көбөйөт. То есть биз күлөбүз, бактылуу болобуз, анан клиенттер же болбосо акча пайда болот. Наоборот эмес да, биринчи акча келет, анан бактылуу болобуз, анан күлөбүз. Бул туура эмес. Биринчи башында күлүшүбүз керек. Эми күлкүдөн биз результатка чыгып аткан кишилерди айтып берейин. Мисалы, качан көп күлгөндө бул клеткалардын өсүшү жакшырат экен дагы. Даже ошо кайсы жери сынгандар, же болбосо операциядан кийинкилер батыраак өзүлөрүнө келишет да. Ошондой эле арыктай албай аткандар арыктап атышат. Ошо запордон кыйналып аткандар өзүлөрүн бат эле лечение кылып кое алып атышат да. Результаттар аябай көп бул боюнчачы. Бул күлкү чындыгында бизге көп эле жардам берип атат. Негизи биздин ичибизде внутренний человек деген болот экен да. Внутренний я деп коет экен да. Ал дайыма бизге өзүбүзгө таарынган абалда болот экен. Эмнеге дегенде биз өзүбүзгө албайбыз дагы, дайыма балдарга, туугандарга же жакындарыбызга алып беребиз, а өзүбүзгө бол көйнөктү кийебиз десе, аны алып кийбейбиз. Могу мороженыйда жегим келет десе, аны алып бербей, балдарыбызга алып беребиз. Ошондой атып ал биз менен кошо биз каалаган тарапты көздөй жүрбөй калат экен да. Ошон үчүн да кыйналат экенбиз. Ошон үчүн биз өзүбүздү табыш үчүн внутренний я, же болбосо второй я деп коюшат да. Ошону табыш үчүн биринчи кадам ошо күлкү экен. Качан биз ошо көбүрөөк күлгөндө өзүбүздү ичибиздеги кичинекей баланы, эми мисалы чоң аталардан деле сурасак, канчадасыз ата десеңер, ата айтат да, мен жаш элемин, мектепте окуп жүрөм депчи, окугандаймын деп. Же
же ападан сурай турган болсок, апабыз дагы айтат, мен жаш элемин, мен жапжаш кызмын деп. Эмне дегенде алардын внутренниясы же болбосо эме ичиндеги мен жапжаш бойдон. То есть ошону бириктириш үчүн ошо күлкүнүн пайдасы аябай чоң. Чындыгында акчаны ошол внутренния табат экен. Внутренния менен чыны бул сверхцельге кирет да. Качан сверхцельге биз жетиш үчүн биринчи күлөбүз. Бул обнуление деп коет да. Обнулениеден кийин обновление болот. Кийин трансформация. Биз жолбосо бардык проблеманы башыбызга үйүп алат экенбиз да. Үйдөгү проблема, Россиядагы проблема, айдагы, жылдыздардагы проблема. Качан күлгөндө болсо, мээ ошо проблеманын баарын жерге таштайт экен дагы. Чын эле мындай боштондукка чыгат экен. Ошондон кийин ыраазычылык пайда болот экен да. Анан ыраазы болуп, кийин анан ошол өзүнүн ишин кылганга аракет кылат экен мээ. А так азыр биз мээбизди болгон проблеманын баарын үйгөнбүз дагы, ал жерге жатты, болду, ал өзүнүн ишин кылбайт. Анан тигини ойлойбуз, ошого жетпейбиз, буну ойлойбуз, ошого жетпейбиз, ошентип жүрө беребиз да. Ошон үчүн күлкүнүн мааниси аябай чоң. Ооба, бул күлкүнүн азыркы ушул 22 жылы көбүнчө бул 20 жылдан бери башталды. Бул проблема аябай өтө чоң дүйнөлүк проблемага айланды да. Бардык жерге каяк жакка барба, депрессия, апатия. Америкасы деле ошол. Көбүнчө бул, конечно, туугандардын алысташы, достордун алысташы, ата-эне менен балдардын ортосундагы алыстоонун аркасында ошондой азыркы бүткүл дүйнөдө ушундай состоянияга келишти да. Ошон үчүн азыр күлкү бул, мисалы телефонду ала турган болсок, телефондун зарядкасы жок болсо, көчөдө калдык деп коелу, токойго бардык, телефонду зарядка жок. Ал аябай мейли iPhone болсун, анда пайдасы жок болуп калат. Бизге ошондой эле күлкү эгер болбосо, бул ичтеги генератор экен да, көрсөчү, что бизге баягы ичтен эме берип турат экен да, энергия. Ошо энергияны жок боло турган болсо, биз эчтеке кылгыбыз келбейт, чындыгындачы. Негизи успешный адамдын биринчи успехке жете турган эң биринчи нерсе бул энергия. А энергияны каяктан алабыз? Энергияны ошо күлкөдөн алат экенбиз да. Качан күлөбүз, энергия келет, анан любой ишти жасайбыз. Кайсы бизнес болбосун, үй бүлөдөбү же сырттабы, бардык жерде ошол күлкүдөн чыккан генерация болгон энергия бизге абдан керек. Ошон үчүн бул чыкты. Негизи бул күлкү терапиясы Индиядан пайда болгон. Бул пранаяма деп коет да. Пранаяма жолбосо дем алуунун туура жолу да. Чтобы биздин денебиз 7,8 болот да. Или ысыгы ашат, же суу ашат, же болбосо кислотность, же щелочность көбөйүп кетет. Анан ошону туура кылыш үчүн ал жакта мындай дем алууну, туура дем алууну ойлоп чыгарышкан. Күлкү болсо, бул бизге эң туура, естественный, самый бизге жапжакыны пранаяма ошол да, дем алуу. Мындай ха. То есть биз ичтеги чогулган көмүр кычкылтекти чыгарып атабыз. Сырткы чөрө менен жабылбай ачылып атабыз да. Качан биз ачылабыз, сыртка чыгарабыз көмүр кычкылгасын, ошондон кийин анан кийин бактылуу болобуз да. А так ага чейин биз эгерде жабыла бере турган болсок, анда бактылуу болбойбуз. Бул өнүккөн жери болсо ошо Индия, эми Россияга келди. А так бул эми Японияда, Кореяда бул мурда эле бар болчу. Эгерде жумушка барганда күлгөндү билбесе, Японияда ишке албайт. Атайын ошону көндүрөт. 1 ай окуйбу, 2 ай окуйбу, ошол клиентке келген клиентке күлүп туруш керек. Анан ишке алат. Ошон, то есть Япония, мен ойлоп атам, ошонун себебинен эле күлгөндү туура кылган үчүн гана өнүгүп калды да. Анткени качан күлгөндөн кийин биздин мээбиз бул пространство менен байланышы оңой болот да. Биздин мээ Wi-Fi'га окшоп иштейт, а пространство менен только ал жанагыдай обнуление убагында жакшы байланышат. Обнуление только через смех, күлкүдөн кийин болот. Бул күлкү терапиясы негизи Индиядан чыкканда бул Западтын өлкөлөрүнө келгенде уже Индиядан барыш керек да, ал жаккачы. Алар уже сатып алышкан да. Сен келесиң, бизди үйрөтөсүң депчи. Америкада, например, Калифорнияда, же болбосо тиги Германияда, Англияда алар сатып алышкан. Алар атайын барат, окутуучу анан келет да үйрөтөт.
кандай күлүш керек, туура күлүш керек. Ичиңе дем аласың, демди акырын чыгарасың, көпкө чейин чоюп чыгарасың, например. Бизде болсо бул азыр марафон болуп атат. Бул марафонду сиздер катышсаңыздар, бизде подаркалар бар. Жакшы подаркаларды берет, бонустар болот. Ошого азыр шашып, эгерде жазылып калсаңыздар, анда мүмкүн чоң подарканы, чындыгында бирок подаркалар аябай чоң. Эми ошо тиги номерлерге чалсаңыздар, анда биле аласыздар. Негизи бул суроону ошо Мадан Катария Индиядан буга суроо беришкен экен да. Биз жөн эле күлөбүз, эчтеке айтпасаң деле деп айтышкан экен. Анан Мадан Катария ошол мынтип түшүндүрүп атат да. Негизи биздин мээбиз чын күлүп атабызбы же калп күлүп атабызбы, бул түшүнбөйт экен да. То есть биринчи мындай ха деп баштайт дагы, анан ошол чынга айланып кетет да. То есть ал бул обратный эффект болот. Биринчи бул зеркальный эффект болот да, орусча айткандачы. Бул эме биринчи искусственный, кайра ал искусственный тиги обратный рефлекс менен кайра чыныгы чын эле күлкү болуп чагылат да. Бул ошентип анан кийин уже постоянный ошо режимге өтөт. Мышечный память деп коет. Ошо жаш балдардыкы, мисалы, кыймылдаса эле күлө берет да, чуркаса деле күлөт, бирдеме жасаса деле күлөт, эми любой нерсеге күлөт. Бат эле күлөт, бат эле ыйлайт. Бат эле күлөт, кайра. То есть ошол состоянияга жеткириш керек да адамдычы. Муну, конечно, биздин артисттер билет, жакшы артисттерчи. Анан эми мен ойлоп атам, ошо ар бир адам муну негизи билиш керек, чтобы көп жашаш үчүн, иммунитет жакшы болуш үчүн, тырыштар азайып, жаш бойдон көрүнүш үчүн. Негизи мен муну 2019-жылы качан жана эмен пандемиянын убагында бардык новостилерден чарчадым дагы. Анан комедияларды көрө баштадым да, өзүм ошентип келгем. Комедияларды башка эчтеке көргүм келбей калды, только комедия карадым да. Күлкүлүү нерсени карайын деп ошентип атып өзүмдү айыктырдым, ошо стресстенчи. Анан бул керектүү нерсе турбайбы деп ошондо түшүнүккө келдим дагы. Анан өзүмө окшогон адамдар менен жолугуп калдым кийинчи. Ушундай көрсө бул метод бар экен деп, анан ошондой адамдар менен ушуга келдим да. Мен өзүм через практика келдим. Негизи азыр бир курстун баасы ошо марафон негизи $100 башталат. А так 2,5 миң сомдон окуса болот да. Для начала ошону окуп, анан 2,5 миң сомдон $100 эми өзүнүн каалаган пакетин сатып алса болот да. Ошо келген адамчы ошону карап, кайсы жакса ошону сатып алса болот. Ал жерде ошол тиги ким ошо кайсыл подаркалар бар да, ошо биринчи 2,5 миңге келеби же $100 келеби же 5 миң сомго келеби, ошо келгенден кийин анан өзүлөрү ошо өзүнүн окутуп аткан кишиси менен сүйлөшүп, анан ошо кайсы кандай деп сурап ошол марафон эгерде ким кааласа, ошо азыр жазылам, үйрөнөм, элге жардам берем дей турган болсо, анда мен номериме жазсаңыздар болот. Ошол видеонун астында ушул номер, мен сиздерди кошуп кое алам ошол группага. Дополнительный сиздерге WhatsApp'ты тыштап бере алам. Адамдар жакшылык кылып бирөөнүн камын ойлогондо гана бактылуу болгондой кылып жаратылган. Күлкү бул энергияны иштеп чыгаруучу генератор. Көпчүлүктүн жакшылыгын, келечегин ойлогон киши көпчүлүктүн энергиясы менен бат ийгиликтерге жетишет. Ал жөнүндө көп мисалдарды историядан алсак болот да. Мисалы, Ленин, Сталин, биздин Жапаров деле ошондон. Күлкү бул берешендик, бактылуулук алып барат. Бул оңой жана биздин мээбизге тез кабыл алат. Мунун пайдасы көп. Бизде андан башка алтын батек деген бар. Бул грыжа, остеохондроз, сөөктүн ооруларына, артрит, артроз, кан союлтат, радикулит, тазовое смещение, сахарный диабет, плоскостопие, ишемическая болезнь сердца, позвоночникти түзүз абалда кабыл алат, варикозго, кифозго жакшы. Эгерде кимдер ушуга кызыкса, тоже ушуга кайрылсаңыздар болот.